Антуан де Сент-Экзюпери, кичинекей Ханзада. Кыргыз тилине кутургон Салижан Жигитов. Леон Вертке. Алдагы китепчени чоң кишиге арнап койгонум үчүн кечирим сурайм. Актанып айтарым эле бу. А чоң киши менин эң мыкты досум. Анан калса ал балакеттин баарын атүгүл балдардын китептеринде түшүнө алат. Акырында айтарым, ал Францияда жашайт. Азыр аякта суук, ачарчылык. Демек, менин досум көңүл жубаткан жылуу сөзгө өтө муктаж. Эгер ушул айткандарды актай албаса, анда китепчени досум деген чоң кишинин бала чагына арнайм. Чоң кишилер баары дегенде бала болгон го, бирок аны эстеп жүргөндөр аябай аз эмеспи? Ошентип, мен арноомду кайра түзөтүп жазам. Бир кезде бала болгон Леон Вертке. Алты жашымда адам аралай элек чирт окуйлар жөнүндө сөз кылган Болмуш окуялар аттуу китептен бир сапар укмуш сүрөт көрдүм. Сүрөттө удав деген килейген жылан бир жырткыч айбанды оп тартып жатыптыр. Мынаки сүрөт. Китепте мындай деп жазылыптыр. Удав өз олжосун чайнабай бүкүлү жутат. Анан тырп эте албай калат да, ошо бойдон 6 ай бою уктап жата берет. Жутканын аш кылмайынча ойгонбойт. Шумдук окуяларга бай жунглинин турмушу тууралуу көп ой жүгүртүп, акыры түр калем менен биринчи мертебе сүрөт тарттым. Бу менин биринчи сүрөтүм эле. Мына сүрөт. Тарткан сүрөтүмдү чоң кишилерге көрсөтүп, коркуп атасыңарбы деп сурадым. Шляпадан да коркчу беле дешет алар. А сүрөт деги эле шляпа эмес болчу. Ал пилди жутуп алган удав эле. Ошондо мен чоң кишилер аңдап алсын деп удавдын ичиндеги пилди айкын көрсөтүп тарттым. Билесиңер, аларга бардык нерсени түшүндүрүп бермейин болбойт. Мына менин экинчи сүрөтүм. Чоң кишилер мага жыланды ичинен тартканыңды да кой, тышынан тартканыңды да кой. Ана көрө географияга, тарыхка, арифметикага, таза жазууга көбүрөөк көңүл бур деп кеңеш беришти. Жакшы художник болуудан 6 жашымда ушинтип айныбадымбы? Биринчи жана экинчи сүрөттөрүм эчтекеге арзыбай калган соң өзүм дурус ишенбей калдым. Чоң кишилер өздөрү эчтемени аңдап түшүнө алышпайт. Ал эми аларга көрүнгөнү баарын улам езип түшүндүрүп отуруу балдарды аябай жататып жиберет. Ошентип мага башка кесипти тандап алууга туура келип, учкучтукту үйрөнүп чыктым. Уча берип жер шарын бүт кыдырып койдум окшойт. Расын айтсам, географияны окуганым жакшы болгон экен. Мен Аризонадан Кытайды бир караганда эле айрып таанычу элем. Түндөсү жолдон адашып кетсең, мунун аябай кереги тиет. Өмүрүмдө ар кыл олуттуу адамдарды арбын жолуктурдум. Көп убагымды ошолордун арасында өткөрдүм. Алар менен коюн колтукта жүрүп көрдүм. Ошондо деле алар жөнүндөгү ой пикирим оңолуп кеткен жок. Башкалардан акылдуу жана парасаттуу көрүнгөн кандайдыр бир чоң кишиге туш келгенде, ага баягы биринчи сүрөтүмдү көрсөтөр элем. А сүрөттү айрып туткан эмесмин. Дайыма жаныма ала жүрчүмүн. Таанышкан адамым чын эле бирдеме түшүнөбү? Ошону билейин дечүмүн. Бирок алардын баары шляпа турбайбы дей салышчу. Ошондон кийин алар менен удавтар, джунглилер, жылдыздар жөнүндө сүйлөшчү эмесмин. Алар менен бридж жана гольф оюну, саясат менен галстуктар жөнүндө сүйлөшчү элем. Ошонума чоң кишилер да ыраазы болушуп, турмушта туура түшүнгөн адам менен тааныштык деп компоюп калышар эле. Эзилишип сыр айтышар жан табылбай ошентип эндикей жашап жүрдүм. Анан мындан 6 жыл мурда айла жоктон Сахарага конууга мажбур болдум. Самолетумдун моторунун бир тетиги сынып калды. Жанымда механик да, жүргүнчүлөр да жок эле. Ошон үчүн канчалык кыйын болсо да баарын өзүм оңдоп көрөйүн деп бел байладым. Же моторду оңдошум керек эле, же өлүшүм керек эле. Бар болгону бир жумага араң жеде турган суум калган. Ошентип биринчи түнү адам турагынан 1000 миль алыстагы чөлдүн кумуна жатып уктадым. Кемеси кыйрап, анан океандын чексиз кыйрында такта сал минип калган адам да менчелик жалгызсырабайт.
Таңертеңде мени бирөөнүн чыйылдаган үнү ойготту. Менин аң таң калганымды айта көрбөгүлө. Дабыш: "Мага козунун сүрөтүн тартып берчи", деди. "Я? Мага козу тартып берчи". Так төмөн күтүүсүз күн күркүрөп ийгендей ыргып турдум. Көзүмдү ушалап жибердим. Жан жагыма карадым. Ошондо мени дегиле олуттуу тиктеп турган кызыктай бир кичине адамды көрдүм. Мен кийинчерээк тарткан анын эң дурус сүрөтү мынакей. Менин сүрөтүмдө ал, чынын айтсам, куду өзүндөй жакшы болбой калды. Ушинтип калышына мен күнөөлүү эмесмин. Чоң кишилер мага 6 жашымда сенден художник чыкпайт деп кесе айтып коюшпады беле. Ошонун айынан удавты ичи менен тышынан тарткандан башка эчтеме билбей калганмын. Ошентип мен бу үч уктаса түшкө кирбеген кубулушка аңкайып карап турдум. Эсиңерде болсун, мен адам жашаган жерден миңдеген миль алыс элем. Бирок абалада адашып же эси чыгып, аябай арып, чарчагандай же ачка калып каны катып алсырап араң тургандай кыяпат түк жок. Анын түрүнө карап, бу как эткен каргасы жок чөлдө жүргөн бала тамташынан алыс калган дешке болбойт. Бир окумда мага тил кирди. "Бирок сен мындай эмне кылып жүрөсүң?" Ал дагы да акырын, бирок олуттуу түрдө: "Мага козу тартып берчи". Мунун баары ушунчалык табышмактуу жана акыл жеткис эле. Ошол себептен терс жооп беришке чамам келбеди. Бу ерме чөлдө өлүмдөн бир эле каршы алыс турганда канчалык өөн учураганына карабастан чөнтөгүмдөн бир барак кагаз менен түгөнбөс калем учумду алып чыктым. Бирок ошол замат кичинемде географияны, тарыхты, арифметиканы, таза жазууну көбүрөөк үйрөнгөнүм эсиме кылттай түштү. Мен балага "Сүрөт тарта албайм" деп айттым. Кыязы бир аз ороң-добураак айтып койдум окшойт. Ал көшөрүп туруп алды. "Баары бир, козу тартып бер". Өмүрүмдө койдун сүрөтүн тарткан эмесмин. Кутулайын деп баягы өзүм билген 2 сүрөттүн бирин пил жуткан удавты тарта салдым. "Жок, мага удав жуткан пил керек эмес", деп кыйкырып ийди бала. "Удав өтө опурталдуу, пил опсуз чоң. Менин үйүмдө баары кичине. Мага козу керек, козу тартып бер". Мен таң калганыман алдастай түшүп, сураганы чампалай салдым. Ал тарткан сүрөткө ынта менен карап туруп: "Жок, бул козунун араң эле жаны бар экен, башкасын тартып бер", деди. Дагы тартып бердим. Жаңы тааныш досум менин түшүнбөй жатканыма ырайыма келди белем, болор болбос жымыйып койду. "Карабайсыңбы?" деди ал. "Бу козу эмес да. Бу кочкор турбайбы? Мүйүзүн көрбөйсүңбү?" Мен дагы башкача тарттым. Бу сапарда сүрөтүм анын купулуна толгон жок. "Бул өтө эле картаң экен. Мага көпкө өлбөй турган козу керек". Мен чыдабай кеттим. Тезинен моторду текшеришим керек эле. Кутулайын деп муну чиймелей салдым. "Мына жашик", дедим балага. "Мунун ичинде сен каалагандай козу бар". Көңүлүнө эчтеме толбогон сынчым жадырай түштү. "Жакшы болбодубу? Кандай дейсиң? Бу козу чөптү көп жейби?" деди. Мен аң-таң калдым. Эмне экен? Менин үйүмдө баары кичине да. Ага жетет. Мен сага кичинекей козу берип жатам. "Жок, анча деле кичине эмес", деди ал, сүрөттү үңүлөө карап жатып. "Карасаң, уктап калды". Кичинекей ханзада менен мен ушинтип тааныштым. Анын кайдан келгенин көпкө биле албай жүрдүм. Кичинекей ханзада мага үстөккө босток суроо бере берет. А мен андан бирдеме сурасам, укмаксам болуп коет. Капыз оозунан чыккан, байкабай айтып ийген сөздөрүнөн улам аз-аздан мага баары дайын боло баштады. Мисалы, ал менин самолетумду тартпай эле коеюн, баары бир колуман келбейт. Деп көргөндө: "Бу эмне деген шумдук?" деп сурады. "Бу шумдук эмес, самолет. Менин самолетум. Асманда учат". Анан ага учааларымды мактаныч менен түшүндүрө баштадым. Ошондо ал кубана кыйкырып ийди. "Кантип? Асмандан түштүңбү?" "Ооба", деди мен жай гана. "Мына тамаша!" Кичинекей ханзада кыткылыктап күлүп жиберди. Мен ага тырчый түштүм.
Иши кыйчагыштап турганда ыгы жок күлкүнү ким жакшы көрсүн? Анан ал: "Демек сен асмандан келипсиң да?" деп койду. "Кайсы планетадан?" "Я." "Бу чөлгө кайдан келгениң табышмак болуп атты эле. Көрсө, анын жандырмагы ушундай экен го" деп ойлодум да, тап чылдырбай сурап жибердим. "А сен берге башка планетадан келдиң дечи?" Ал жооп кайтарбады. Менин самолетумду тиктеп туруп, акырын баш чайкады. "Жок, сен муну менен алыстан келе албайт элең." Ал көпкө мелтирип ойлонуп калды. Анан чөнтөгүнөн мен берген козуну алып чыгып, ошол баа жеткиз досмеясын сонуркап баштады. Башка планеталар жөнүндө бүдөмүктөтүп айткан сөздөрдөн ынтызарлыгым ашына түштү. Баланын сырын көбүрөөк тартып көрөйүн деп чегип сурадым. "Бала, сен кайдан учуп келдиң? Үйүң кайда? Менин козумду кайда алып кеткен турасың, я?" Ал ойго чөгүп, унчукпай туруп анан минтти. "Жашикти мага ырас берипсиң. Козуну түндөсү ичине камап коем." Ошент. Жакшы бала болуп турсаң, сага жип да тартып берем. Күндүз аны аркандап коесуң. Казык дагы берем." Кичинекей Ханзада кабак бүркөдү. "Байлап эмне кереги бар? Байлап койбосоң, дайынсыз алыс кетип жоголбойбу?" Тиги досум дагы кыткылыктап күлүп ийди. "Кайда бармак эле? Кайда бармак эле? Баш оогун жакка бара берет да, каңгап. Жоголот деп коркпойм. Үйүмдө жер аябай аз эмеспи?" Кичинекей Ханзада бул сапар тамашасыз чын сөзүн айтып, кайра муңайыңкы мындай деди. "Башың ооган жакка түз бара берсең, баары бир алыс кете албайсың." Дагы бир жаңылыкты мен ушинтип аштым. Көрсө, анын планетасы үйдөй эле бар экен. Бу мени анча деле таң калтырган жок. Жер, Юпитер, Марс, Венера сыяктуу чоң планеталардан башка жүздөгөн планеталар бар экен. Алардын эң кичинелери телескоптун көзүнө да араң зорго урунарын мен жакшы билчүмүн. Ошондой бир кичинекей планета ачып калса, астроном ага ат эмес, жөн гана номер коет. Маселен, астероид номер 3251 деп. Мен кичинекей Ханзада астероид B612 деген бөтөкөй планетадан учуп келди деп болжойм. Анткени жүйөсү бар. Ал астероидти 1909 жылы бир түрк астроном телескоптон бир эле жолу көрүп калган экен. Астроном өзү ачкан жаңылык тууралуу эл аралык астрономиялык конгрессте баян этет. Бирок ага эч ким ишенбейт. Анткени астроном түркчө кийинип алган болот. Чоң кишилер дегениң ушундай го, жеркен. B612 астероидынын ыкыбалы тоодон экен. Түрк султаны өзү сурап турган элге европача кийим кийгиле. Кийбесеңер өлүмгө кириптер болосуңар деп буйрук кылат. 1920 жылы баягы эле астроном өзү ачкан жаңылык жөнүндө кайрадан билдирүү жасайт. Бу сапар уккандардын баары анын айтканын макул көрөт. Анткени ал эң соңку модада жасанып алган эле. Мен чоң кишилердин айынан гана B612 астероидын ушунча көп сөз кылып, атургай номерин да айтып ийдим. Чоң кишилер цифра десе жантыгынан жата калат. Жаңы бир дос тапканыңды сүйүнчүлөсөң, алар эч качан алгылыктуу суроо бербейт. Алар эч качан анын үнү кандай экен, кандай оюнга ышкыбыз экен, көп эле кармай алабы экен деп сурабайт. Алар жашы канча экен, ага эниси канча экен, салмагы канча экен, атасы канча акча табат экен деп сүрүштүрөт. Суроолоруна жооп алган соң алар адамды билип алдык деп компоюп калат. Чоң кишилерге мен кызыл кыштан салган кооз там көрдүм. Терезесинде герань гүлү өсүп, чатырында кептерлер учуп жүрөт десең, алар ошол үйдө түк көз алдына келтире алышпайт. Аларга 100 000 франктык там көрдүм деп айтышың керек. Ошондо алар "О, сонун экен" деп тамшанышат. Анын сыңары аларга кичинекей Ханзада чын эле болгонуна далилдер мына. Ал ашкан бир азамат бала эле. Кыткылыктап күлчү эле. Бир козум болсо дечи эле. Ал эми козум болсо деп тилеген жан кантип бу дүйнөдө жашап өтпөсүн десең, алар ийинин куушуп тим болот да сага кирди чыкты акылы бар балага карагандай карайт. Эгер ал астероид B612 деген планетадан келипти десең, алар дароо ишенет да башка суроо бербейт. Чоң кишилер дегениң ушундай. Аларга таарынгандан эч пайда жок. Балдар жөн гана чоң кишилердин ошол кемчилигин көрсө көрмөксөн, билсе да билмексин болуп коюшу керек. Бирок
Turmuş деген эмне экенин жакшы билген биз, албетте, номерлер менен цифраларды шылдыңдап күлөбүз. Оюма койсо бу повести мен сыйкырдуу жомок сыңары баштайт элем. Мындай деп баштар элем. Бар экен, жок экен, бир кичинекей ханзада болгон экен. Ал өзүнүн бир аз эле чоңураак планетада жашачу экен. Анан ага бир жакшы дос табылбай жүрчү экен. Турмуштун эмнелигин түшүнгөндөр бу айтканым бүтүндөй чын экенине дароо ишенишер эле. Эл бу китебимди эрмек үчүн гана окусун деп тилебейм. Кичинекей досумду эстесем, жүрөгүм зырп дей түшөт. Ошол себептен аны сөз кылганда мен кыйналыш тартам. Ал козусу экөө мени таштап кеткенден бери мына 6 жыл өттү. Жөнүндө айтып берейин деп далбас урганым, аны унутпайын дегеним. Досторду унуткандан кейиштүү эмне бар деги? Ар кимдин эле досу боло бербейт. Мен да цифрадан бөлөк эчтемеге кызыкпаган чоң кишилерге окшоп каламбы деп жүрөксада болом. Бир жашык боек менен түр карандаштар сатып алганымдын дагы бир себеби мына ушунда. Өмүрүң болгондо да 6 жашыңда улафты гана ичинен тышынан тартып көрүп, анан менин курагыма келгенде кайра сүрөт тарта башташ, калп айткан менен болобу, кыйын эле нерсе экен. Ырас, мен дурус эле окшош турушка тырышып көрөм, бирок тартканым ойдогудай чыгарына шегим бар. Бир портрет дурус эле окшош болсо, бирөө таптакыр караандабайт. Бир сүрөтүмдө ханзаданын бою ашкере чоң көрүнсө, экинчисинде кичинекей. Кийиминин өңү түсү да жадыман чыгып кетиптир. Мен аны жоромолдоп, эптеп-септеп, мындайда, андайда тартып көрөм. Акыры мен кээ бир урунтуу жерлерди жаңылыш тартып коюшум мүмкүн. Ал үчүн силер мени айыптабасыңар. Досум мага эч нерсе түшүндүрчү эмес. Сыягы ал мени куду өзүндөй деп ойлосо керек. Тилекке каршы мен жашыктын ичинде жаткан козуну тышынан көрө албайм. Кыязы мен чоң кишилерге бир аз окшош болсом керек. Балким картайып бараткандырмын. Күн сайын мен анын планетасы жөнүндө, ал өзү планетасын кантип таштап, кантип саякаттап кеткени жөнүндө кандайдыр бир жаңылык билип турдум. Сөзүн кайы келе калганда гана кичине бир жаңылыкты байкабай айтып ийчү. Мисалы, мен 3-күнү гана баобабтардын кесепетинен келген кырсыкты билдим. Буга да козу себеп болду. Капыстан кичинекей ханзаданын көңүлүн оор шектенүү өйү баштады белем, сурап калды. Айтчы, козулар бадалдарды чын эле жейби? Чын эле жейт. Жакшы экен. Козулардын бадал жебеген ага эмне себептен мынча зарыл болгонун түшүнө бербедим. Аңгыча кичинекей ханзада дагы сурады. Демек, алар баобабтарды да жейт турбайбы? Жок, баобаб бадал эмес да, деп мен ага каршы чыктым. Баобаб деген мунардай бийик опсуз чоң дарак болот. Сен бир үйүр пилди айдап келсең да, баары биригип бир баобабты жей түгөтө албайт. Пилдерди айтканыма кичинекей ханзада күлүп жиберди. Бир пилдин жонуна экинчисин тургузуп койбосоң, алар батмак эмес. Анан ал каадалуу түрү менен: Баобабтар дегенде чоңойгуча кичинекей эле болот, деди. Ал чындечи, бирок сенин козуң кичинекей, баобабтарды кайдан жейт эле? Сөз чөп жөнөкөй айтан ачык чындыктар жөнүндө жүрүп жаткансып, жебегендечи, деп койду кичинекей ханзада. Буга мен башымды аябай катырып, иштин жайы эмне экенин араң дегенде аңдап билдим. Планеталардын баарында өскөн пайдалуу чөптөр кичинекей ханзаданын планетасында да өсө турган. Кандай болгон соң, айырда жакшы, пайдалуу чөптөрдүн жакшы үрөндөрү, жаман өтө чөптөрдүн жаман үрөндөрү болору шексиз да, бирок үрөндөр көзгө көрүнбөйт эмеспи? Ичинен бирөө ойгоном деп умтулмайынча, алар терең топурактын астында уктап жата берет. Анан баягы ойгоном деп турбалаңдаган үрөн өнүп чыгат. Боюн түзөп, мойнун күнгө сузат. Деги эле татына, деги эле айыпсыз көрүнөт. Эгер бу шалгам же розанын көчөтү болсо, мейли, беймарал өсө берсин. Эгер ал кандайдыр бир жаман чөп болсо, айырып тааныр замат тамыр-самыр менен жулуп ташташ керек. Кичинекей ханзаданын планетасында аябай опурталдуу өтө кыянаттуу үрөндөр, баобабтардын үрөндөрү бар эле. Планетанын топурагын бүтүндөй ошол үрөндөр булгап таштаган эле. Эгер баобабты чыгаар замат айырып тааныбасаң, кийин шоруңдун катканы. Ал бүт планетаны ээлеп алат. Тамырларын тереңге сойлотот. Планета кичине болот. Баобабтар көп болсо,
Алар аны барча жарып ийет. Бир катуу эреже бар, деди мага кичинекей Ханзада кийинчерээк. Эртең менен туруп, жуунуп, өзүңдү тартипке келтирер замат планетаңды да тартипке келтир. Баобаб менен роза өнүп чыккандан коёндон окшош болот. Алар бир аздан соң айырмалана баштайт. Ошондо күн сайын баобабты сөзсүз отоп турушуң керек. Бу аябай кыбыр жумуш, жадатып ийет, бирок анча деле оор эмес. Бу эрежени силердин балдар да жакшы түшүнүп алсын. Сен мындай бир сүрөт тартып көр, деди ал бир күнү мага. Эгер алар бир кезде саякатка чыгып калышса, мунун пайдасы тиет. Башка иш күтүп турса да зыяны жок. Бирок баобабтарды эркинче кое берсең, балеге калганың ошол. Мен жалкоо бирөө жашаган планетаны билчү элем. Ал 3 көчөттү убагында жулбай койгон экен. Кичинекей Ханзада мага эчтемесин калтырбай баяндап берди. Мен а планетанын сүрөтүн тарттым. Мен адамдарга акылына саат айтканды жакшы көрөм. Бирок баобабтардын кандай кырсыгап келерин билгендер аз. Ал эми кимде ким астероидке барып калса, аны көп коркунучтар курчап алары бештен белгилүү. Ошон үчүн бу сапар демейдеги адатыман айныгым келип атат. Балдар, дейм мен, баобабтардан этият болгула. Менин досторумду көптөн бери коркунуч күтүп турат. Аны мен мурда сезбеген сыңары алар да сезишпей жүрөт. Мен муну досторумдун эсине алдын ала салгым келет. Мына ошон үчүн бу сүрөттү тирмейип отуруп тарттым. Кеткен мээнетиме кенете ичим оорубайт. Балким силер сурарсыңар, эмне үчүн бу китепте баобабтарды тарткан сүрөттөй барандуу сүрөт жок? Жообу өтө эле жөнөкөй. Мен тырышсам да алгылыктуу чыкпай койду. Ал эми баобабтарды тартып жатканым укмуштай маанилүү. Анткени эртеңкиге түртө салбай турган жумуш деген ой мага шык берди, күч берди. О, кичинекей Ханзада, сенин өмүрүң кандай кейиштүү, кандай бирөңчөй өткөнүн бара-бара билдим. Көпкө чейин сенин көргөн баккан тамашаң күндүн кызарып батканы болгон экен. Мен аның 4-күнү эртең менен мен күндүн батып баратканын жакшы көрөм. Жүр, күн батканын карайбыз, дегениңден аңдап калдым. Бир аз күтө туралы? Эмнени күтөбүз? Күндүн батканын. Дегенде сен бир куртан калып, анан өзүңө өзүң күлүп жибердиң. Мен дайым эле үйдө жүргөн сыйм. Айтса айтпаса, Америкада чак түш турганда Францияда күн батаарын элдин баары билет. Эгер көз ирмемде Францияга учуп жетишке мүмкүн болсо, күн батканын көрүп жыргаар эле. Бактыга каршы Франция бизден алыс, аябай алыс. А сенин бөтөгөй планетаңда отургучту бир нече кадам жылдырсаң эле жете турган. Анан сен каалаган учурда батар күнүн асманын улам көрө берчүсүң. Бир сапар бир эле күндүн батканын 40 ирет көргөнмүн. Бир аздан кийин сен, билесиңби, капа болуп турганда күндүн батканын карап турсаң жакшы да, дедиң. Демек, күн батканын 43 жолу көргөн күнү аябай капаланып турдуң беле. Бирок кичинекей Ханзада жооп кайтарбады. 5-күнү кичинекей Ханзаданын ыймандай сырын билдим. Билишиме дагы да козу себеп болду. Ичинен көп ойлонуп отуруп, бу бүтүмгө келген билем, козу бадалдын көчөтүн жесе, гүл да жейт го? Деп капысынан сурап калды ал. Оозуна эмне урунса жей берет. Тикенеги бар гүлдү делеби? Тикенектүү гүлдү да жей берет. Анда тикенектин эмне кереги бар? Муну мен билген эмесмин. Анын үстүнө бош эмес элем. Мотордун бир болту желип кетип, ошону чыгара албай аткамын. Абалым аябай оордошуп, суум азайып, айлам төгөнүп турган. Бу аргасыз конуп калганым жаманчылык менен бүтпөс экен деп корко баштагам. Тикенектин кандай кереги бар? Бир суроо берип алса, кичинекей Ханзада жооп алмайынча такый берчү. Жөн гана көнбөгөн болот, кыжырга жатты эле. Мен тикенектин эч кандай кереги жок. Гүлдөр тикенекти ачуусуна чыдабай чыгарат, деп оозума келген туттой салдым. Мына кызык. Бир саам жымжырт боло түштү. Анан ал бир аз кыжырланып, "Ишенбейм сага", деди. "Гүлдөр назик. Аларда куулук, шумдук болбойт. Анан алар айбаттуу көрүнсөк деп турушат. Тикенегибиз болсо эле баары коркот деп ойлошот." Мен унчукканым жок. Ошол саамда эгер бу болту азырда чыкпай койсо, балка менен тарс бир уруп сындырып салам, деп жаткан элем ичимен. Кичинекей Ханзада оюму бузду.
Sen oylayсың go gülдөр. Koyçu, aylanayın. Eştemede oylagan jerim jok. Men saga oylanbay эле озума келген сөздү айтып койдум. Көрүп турбайсың, мен азыр олуттуу иш кылып атканымды. Ал мага таңыркап карап калды. Олуттуу иш дейсиң бе? Üstü başımda karala torala kılıp, balkanı koluma alıp, ağa türü suuq, mağa түшүнүксүз bir buyumbuğa öňülüp atkan elem. Al mağa çekçeyip tigile qarap turdu da, sen çoň kişilerde süyleyt ekesin, dedi. Betim çımıray düştü. Bala oğu bedir betimdi çımırattı. Sen barınça taştırıp atasın. Eştimi düşünbey turbaysın be. Anan açuusu çındap kelgen eken. Başın çulgup aldı ele, şamal altın çaşlarının ürpöйtö julmalap жатты. Men bir planetany görgem. Anda beti çiğkanday kızıl bir töre jaşayt. Al ömür boyu bir jolu gül jıttap görüptür. Bir jolu da yıldızga karabaptır. Hiç kimdi süýböptür. Eşteme kılbaptır. Anın asılgan ele sıfralarda koşu. Kerelege hiçke sağa okşap men oluttuu kişimin dep kakşına beret. Tekeberlikten jarılıp keçüdey bolup turat. Açınında al adam emes. Al aygır tepek. Hem ne? Aygır tepek. Kiçineke Hanzada jalı çıkkandan kum sarıp ketdi. Milyon жылдан beri güldürgө tikenek çıkat. Ağa karabay milyon жылдан beri kozlar güldürdü jep kelet. Tikenekten kenedey payda bolbosa güldür neke bar güçün tikenekке çıgarat. Emne uşunu düşünүү oluttuu iş emespi ya? Kozlar menen güldür öz ara soğuşup жүрgөнүn saga tamaşaba. Bul emne beti çiğkanday kızıl, semiz türünün arifmetikasına arzıbagan kaydegir nersebe? Eger men dünyödөгү japadan жалгыз bir gülді bilsem, a gül menin planetamda össө, андай gül başka jakta takыр жок bolsa, anam bir günü kiçinekей kozu bayкабай a gülді жалмап таштаса, жалмап таштап кандай иш кылганын да билбесе, сага эмне ушунун баары оюндай көрүнөбү? Ал кызарып татарып кетти. Анан кайра сөзгө кирди. Milyon yıldızlardan biröөнde da öspөгөн жалгыз gülді süýsöň, armanyň bolbos. Asmandy karaysyň da özüňdi baktylуу sezesiň. Anan özüňe oşo jakta menin gülüm bar deysiň. Eger kozu аны жалмап койсо, yıldızlardan bary japırt öçkönдөй bolbos bile. Emne uşuga sen kaydygır karaysyň be? Al tutalanyp süýley alбай kaldı. Kapıstan burkura uylap jibirdi. Kaş karaydı. Men işimdi taştadım. Kesirdүү bolt menen balka, çankoo menen ölüm maga sokur tıyınça görünbey kaldı. Bir yıldızda, bir planetada jer degen atı var menin planetamda kiçineke Hanzada hıylavatda. Emi sorutuş gerek ele. Men anı koluma alıp aldeyley başladım. Men ağa mындай dedim. Sen jakşı görgön gülgö hiç kanday korkunuç tuğbaydı. Kozuňa şirge tartıp berem. Tumşuguna keptep koyarsın. Gülüňe bolsa temir kalpaça tartıp berem. Men emne dep korup atkanymdy bilgen jokmun. Özümde ayabayın gaysız ayabay yebi jok sezdim. Al emne dep çakyrsam ugarın, anı menden kaçıp baratkan janın kantep kuup jeterimdi bile albay turdum. Göz yaştın өлкөsü al tavuşmaktуу, kupya sırdуу өлkө go çirkin. Көп ötpöy a gülдүn jayын jakşı bilip kaldım. Kiçineke Hanzadanın planetasında daima jönököy, gözgö komsoo güldür ösçü. Alardın güljelekçileri az ele. Alar bir tike jereylep, hiç kimge joltoo bolçu emes. Alar taňzarda gül açıp, geçke juuq soolup kala turgan. Bu gül bolsa, bir günü belgisiz jaktan şamal aydap kelgen üröndөн önüp çykkan. Kiçineke Hanzada başka köçöttörgө jana çöp-çarlarga okşoş bolgan bu köçöttön köz ayırбай жүрdü. Kokuz baobabtın kandaydyr bir жаңы türü bolup жүрбөсүn. Birok köçöt öskönün toktottu da çanak baylady. Kiçineke Hanzada mындай çoğun çanakты hiç kaçan görgön emes. Oşon üçin çanak açılsa bir ukmuş körem dep içinden kımıldady. Al eme özünün jaşıl bölmesinde jaşınıp atkan kupya meyman bolsa mal katıp suluulana berdi. Al boyoktordun gülgünün tandады. Ağır bir jelekçesini ulam tağıp görüp kamırabay jasanıp attı. Al kaydağı bir kızgaldak baştanıp bul düýnögö ürpöýüp görüngüs kelgen jok. Al büt körküm menen bir jark etip jadırayın dedi. Haçırkinin çende jok oysu kele. Tavuşmaktуу kamılgası günden günge sozula berdi. Anam bir günü gündün murdu emi çaçıraganda gül jelekçeleri açılıp kaldı. Uşu minuta dep kamınıp, uşunça menit kılgan suluu estene berip,
Араң эле уйгондум. Кечиресиз. Мен саксайып турам. Таран элекмин dedi. Кичинекей Ханзада жетін албай кубанып турганын жашыра алган жок. Сиз укмуш татынакайсыз. Коюңузчу, деди Назигүн. Байкадыңызбы? Мен күн менен кошо төрөлдүм. Албетте. Кичинекей Ханзада ажайып меймандын аздыр көптүр көтөрүлүп коймою бар экенин баамдап калды. Бирок ал жүрөгү аптыккандай татынакай эле. Бир аздан соң Гүл: «Эртең мененки тамактын маалы болуп калды окшойт», деп койду. «Кичипейилдик үчүн мага кам көрүп коесузбу?» Кичинекей Ханзада аябай уялып кетип, суу сепкичти таап, Гүлгө булактын кашка суусун сентти. Көп өтпөй сулуунун кербез жана ызакор экени билинди. Кичинекей Ханзада анын айынан далай абгерчилик тартты. Гүлдүн 4 тикенеги бар эле. Бир күнү ал Ханзадага мындай деди: «Жолборс келсе келе берсин. Мен анын тырмагынан коркпойм». «Менин планетамда жолборс жок», деди кичинекей Ханзада. «Анын үстүнө жолборс чөп жебейт да». Гүл ызалана түштү. «Мен Гүл эмесмин». «Кечиресиз?» «Чын, мен жолборс дегенден коркпойм, бирок шамалдан жаман корком. Сизде шамал тосчу парда жок бекен?» «Өзү өсүмдүк, анан жел тиет деп коркот. Кызык, капырай», деп ой жүгүрттү кичинекей Ханзада. «Бу Гүлдүн кыялы кырс экен. Кеч киргенде мени айнек калпакча менен жаап коюңуз. Аябай суук экен. Бу жер жашоого ыңгайсыз планета көрүнөт. Тиги мен келген жакта...» Ал сөзүн бүтүргөн жок. Бу жерге ал кичинекей дан кезинде келип түшкөн. Анан ал башка дүйнөлөрдүн кабарын кайдан билмегиле? Калпың оңой карматып коерсуң, калп айтып не керек? Сулуу уяла түштү да Ханзада менин алдымда айыпкер экенин сезсин дегенчелик 1-2 жөтөлүп койду. «Пардаңыз кана? Мен алып келейин деп турдум эле, бирок сиздин сөздү угуп бүтпөй кете алганым жок». Ошондо Гүл Ханзаданын бетин аябай бир чымыратайын дегенчелик кылып, ого бетер күчтөнө жөтөлдү. Кичинекей Ханзада татынакай Гүлдү жакшы көрүп да, ага кызмат кылышка азыр болсо да көп өтпөй жүрөгүнө шек саноо төрөлдү. Беймани сөздөргө итиркей келип, өзүн бактысыз сезе баштады. «Анын айтканына бекер кулак салыпмын», деди ал бир күнү мага сырдаштык менен. «Гүлдөрдүн сөзүн элебей эле коюш керек эле. Аларга жөн гана сомуркап карап, жыпар-жытын искеш керек. Менин Гүлүм планетамды аңкытып турганда мен ага куана албапмын. Жолборстор, тырмактар жөнүндөгү сөздөр. А сөздөргө мен элжирешим керек экен. А мен ачууланыпмын». Дагы мындай сырын айтты. «Мен анда эчтемени түшүнбөпмүн. Сөзүнө эмес, ишине карап бааласам болмок экен. Ал мага жыпар-жытын берип, өмүрүмө жарык шоола төккөн тура. Бекер качыпмын. Ошо арсыз кытмырлык менен айлакерликтин артында назик мейрим жатканын туюшум керек экен. Гүлдөрдүн айтканы башка, кылганы башка болорун кайдан билдим? Анда мен өтө жаш экенмин. Сүйө билчү эмес экенмин». Баамымда ал келген куштар менен кошо саякаттамак болот. Кетер күнү таң заардан турду да планетасын күндөгүдөн жакшыраак жыйыштырды. Ал өчпөй жанып турган вулкандарын жадабай жакшы тазалады. Жанып турган 2 вулканы бар эле. Таңертеден тамак койсоң дароо ысытчу. Анан тиги экөөнөн башка да бир өчкөн вулканы бар эле, бирок кырсыкты кайдан деп болбойт. Ошон үчүн ал өчкөн вулканды да тазалап чыкты. Вулкандарды шашпай тазалап атканда алар оргуштап, ысык жалын чачпай бир калыпта текши күйөт. Вулкандын оргуп атылышы мештин морунда күйүп өрттөнүп аткандай. Биз жердин адамдары өтө кичинебиз. Вулкандарыбызды тазалаганга алыбыз келбейт. Мына ушун үчүн алар бизге көп бүлүк салат. Баобабтардын бирин серин көчөттөрүн жулуп жатканда да кичинекей Ханзаданын жүрөгү тыздей түшчү. Эми ал кайра келбейм деп ойлоду. Бирок ошол таңда демейде кыла турган иши ага башкача бир ыракат берди.
Ajayip gülüne soňky ret suw çaçyp, ayny kapkakça menen jabarda ıylaksı geldi. "Salamat kalıňyz," dedi al. Suluw jogap gaýtarbady. Kiçneki Hanzada gaýtlap aýtdy. "Goş boluňuz." Suluw jötelip goýdy, biroq bu suwukka urungandaky jöteli mesele. "Men esile gelem," dedi al akyryn. "Meni geçir. Baktly bola gör." Jemelegen bir söz aýtpady. Kiçineki Hanzada aýabay aýran kaldy. Al uyalgandan şaştysy getip, ayny kalpaçany karmagan boýdan nes bolup turdy. Bu muňaýym nazik meýrim kayakta jaşylyp ýatgan. "Jaşygan emne? Men seni süýem," dedi Suluw. "Sen ony bilgen joksuň. Al meniň aýbym. Emi aýtyp aýtpay paýda jok. Sen da mendey esile geleň. Baktly boluşga tyrış. Kalpakçany taşta, emi anyň maga keregi jok." "Aşamalçy. Men ança dele suwukka urungan emesmin. Dönkü salkyn maga jagat. Men gül emesminbe. A jyrtkyç haýwandar, kurt kumurskalarçy. Eger köpelek menen tanyşkym kelip atsa, 2-3 köpelek kurtuna kaýyl bolam da. Köpelekler tatyna bolsa gerek. Halar kelbese maga kim geletile? Sen alys bolasyň da. Kamsana waýla koy. Çoň jyrtkyçlardan degile korkpoýum. Mende de tırmak bar." Suluw gül bala kıyal menen 4 tikenegin körsetip koydu. Anan kıçırlana düştü. "Mal katpaçı, bay bolgur, kıynabaçı. Getir bolsuň jönöböýsüň bemi?" Al özünün ıylakanyň kiçineki Hanzadaga körsetküsü kelbedi. "Aşkan namus köýjan ele al gül." 325, 326, 327, 328, 329 jana 330 asteroidler kiçineki Hanzadanyň planetasyna başkalardan jakyn turçu. Oşon üçin ala degende oşolorgo bagyt aldy. Kantsa da özüňe bir iş taap birdeme öýrenişiň gerek go. Birinci asteroidde Karol jaşaýdy eken. Arçyşkanyň terisinden jakasy bar kızıl kımkapka uranıp jönököy birok degile söýletdi taktysynda oturupdyr. Kiçineki Hanzadany görür samat, "Ha, mına menin bu karam," dep kykyrdy Karol. "Meni kaýdan tanydy?" dep oýlady kiçineki Hanzada. "Meni birinci görüp atpaýba." Karoldur düýnöge aýabay üstürt kararyn. Halar ýeldin baryn baş egen bu karam dep eseplerin alpylçy emes. Karol birölerge karoldyk kılalaryna jetine albay, "Hey, gelçi beri. Seni bir jaşlap karap bagaýyn," dedi. Kiçineki Hanzada küçük basar jer tabular beken dep iki jagyny karansa, kölköýgen sanjyrgaly arçyşgandan mantiýasy planetany büt boýdan jap kalypdyr. Tike turup turuşga argasy boldy. Alaýabay çarçagan ele. Anany kapystan howuzun araanday açyp estenip jiberde. "Karoldyň gözünçe estegenge salt uruksat kılbayt," dedi Karol. "Sen estenbe, tyýyp salam." "Men baýkabaý ele," dedi osuluy düşkün Hanzada. "Men jol azabyny köp tartyp takyrukda elekmin." "Ha, meýle. Anda estene ber, ruhsat," dedi Karol. "Estengen adamdy körbögenime köp jyl boldy. Bu maga aýabay kyzyk. Kana esten. Buyra gomaşyl." "Men emenip otam. Emi esten albaýym." Kiçineki Hanzada muhaktanyp kızıra düşdü. Anda mese buyruk kılam. Birde estenip, birde..." Karol çataşıp kaldı. Sıyık kaçuu suda karmay düşdü okşaydı. Karolgo kınk etpey baş yiyip durgan jagat emespe. Kayaşa aytıp kır körsetkendi al kötür almak emes. Bu Karol bolsa biligi çeksiz monarh. Birok al ak köngül adam, şonduktan daima akılga sıygan buyruklarda bere turgan. "Eger men generalma dengizden ak çardağı bolup kubul dep buyursam, anan general buyrugumda atkıra albay koysa, anın günös emes, menin günöm," deçü Karol. "Otursam bolabı?" dedi kiçineki Hanzada batına berbey. Karol, "Buyruk kılam, oturgun," dedi da arz çıçkan jakalı mantiýasynyň bir etegini özgöçü bir söýletdi şany menen jyryp koydu. Kiçineki Hanzada dagyle tükşümöldüp jatdy. Planeta kepkenede eken. Bu Karol degi emneni başkarat. "Taksir," dedi al. "Sizge bir suro bersen bolabı?" Karol şaşyp ketdi. "Buyruk kılam, sura." "Taksir, siz emneni başkarasyz?" "Barın," dep koydu Karol tek gana. "Barın deýsizbe?" Karol öz planetasyna, oşonda ele başka planetalarga da, jyldızlarga da jay gana kolun uskady.
Ушулардын баары баш ийеби? Деп кичинекей ханзада кайра сурады. Баш ийет, деди король. Анткени ал ченемсиз бийлик берилген монарх эле, кандайдыр бир чектегени билчү эмес. Жылдыздар да сизге баш ийеби? Деп такыды кичинекей ханзада. Ананчы, деди король. Жылдыздар көз ирмемде баш ийип калат. Каяшаны көтөрө албайм. Кичинекей ханзада жетине албай катуу сүйүндү. Анын да ушундай кудурети болсочу, анда ал күндүн батканын бир күндө 40 эмес 72, 100, 200 жол көрүп, моокмун кандырар эле. Ал үчүн ахабы тургучту улам жылдырып тургандын да кажаты болмок эмес. Ошондо ал өзү таштап кеткен планетасын эстеп, кайра кусалана баштады да, анан кайраттанып королдон суранды. Күндүн батканын көрүм келет. Ыракым этиңизчи, күнгө бат деп буйрук кылыңызчы. Эгер мен кайсы бир генералга көбөлөк болуп, гүлдөн гүлгө учуп кон деп, же трагедия жаз деп, же деңиздеги ак чардыкка айлан деп буйрук кылсам, анан генерал буйругумду аткара албаса, анда ким күнөөлүү болот? Менби же генералбы? Кичинекей ханзада буйдалбай шар жооп берди. Сиз таксыр. Хаппали, деп кубаттады король. Ар ким алына жараша. Бийлик биринчи иретте акылга таяныш керек. Эгер сен элиңе сууга чөк деп буйрук кылсаң, элиң революция чыгарат. Мен баш ийүүнү талап кыла алам. Ага акым бар. Анткени мен буйруктарымды акылы менен берем. Күндүн батканы кантет? Деп эстетти кичинекей ханзада. Ал бирдеме сурадыбы, жооп алмайын тынч албай турган. Күн батканын да көрөсүң. Мен күнгө бат деп айтам. Бирок ылайыктуу шарт келишин күтө турам. Королдун акылмандыгы мына ушунда, эгер билсең. Ылайыктуу шарт качан болот? Деп камкулады кичинекей ханзада. Деп койду король, календарын барактап жатып. Болот. Бүгүн кечки саат 7-ден 40 мүнөт өткөндө болот. Ошондо сен менин буйругум кандай так орундалаарын көрөсүң. Кичинекей ханзада оозун ачып эстеди. Бул жерде күндүн батканын каалаганда көрө албайт экенсиң. Ырасын айтканда ал зериге баштады. Мен кеттим, деди корольга. Берде мен эмне кылат элем? Кете көрбө, деди король, ал өзүнө баш ийген адам табылганына корсоюп отурган эле. Эми андан айрылгысы келген жок. Сен кал, министр кылып дайындайын. Эмненин министри? Тиги юстициянын. Бу жерде кимди соттомок элем? Аны дагы көрө жатабыз, деди король. Мен өз мамлекетимде алигиче баштан аяк карап чыга элекмин. Карып да калдым. Карета кармаар орун жок. Жөө басканда баат эле чарчап калам. Кичинекей ханзада кыйшая эңкейип, планетанын аркы жагын дагы бир ирет карады. Мен карап көрдүм, деп кыйгырды ал. Аякта деле эч ким жок экен. Анда өзүңдү өзүң сотто, деди король. Бу баарынан кыйын. Бирөөлөрдү соттогондон өзүңдү соттогон алда канча оор. Эгер өзүңдү калыс соттой алсаң, анда сен чын эле акылмансың. Мен өзүмдү каерде болсо да соттой алам, деди кичинекей ханзада. Аны үчүн сиздин жаныңызда калганын кажети жок. Деди король. Менин планетамда бир карыган момолой чычкан жашаса керек. Түндөсү кытыратканын угуп калам. Сен ошо карт момолойду соттошуң керек. Аны кезек-кезек өлүм жазасына өкүм кылып тур. Анын өмүрү сенин колуңда болот. Бирок аны улам кайра актап тургун. Карыган момолойду сактоо керек. Ал биздин жалгыз момолой да. Мен өлүм жазасына өкүм кылганды жаман көрөм, деди кичинекей ханзада. Мага эчтеменин кереги жок. Мен кетем. Жок, кетпейсиң, деди король. Кичинекей ханзада жөнөй берейин деп өзүнчө бүтүм чыгарды, бирок картаң монархты капа кылып кеткиси келбеди. Эгер таксыр ылайык тапса, эгер өзүңүздүн айтканыңыз эки болбосун десеңиз, мага акылга сыяр буйрук берсеңиз жакшы болор эле, деди ал. Мисалы, мага азыр 1 мүнөт кармалбай жолго чык деп буйрук бере аласыз. Менимче, азыр ушундай буйруктун жагдайы келип турат. Король жооп кайтарбады. Кичинекей ханзада эмне кыларын билбей бир аз аялдап турду да, анан бир күрсүнүп алып жөнөй берди. Король артынан «Сени элчи кылып дайындадым», деп шашыла кыйкырып калды. Анын кебедесинде каяш айтканды көтөрө албас кыяз бар эле. Кичинекей ханзада сапар тартып баратып,
Чоң кишилердеги кызык калк деп ойлоп койду. Экинчи планетада болсо атак сүйөр жашайт экен. Ал кичинекей ханзаданы алыстан көрөр замат кыйкырып жиберди. О, мына урматтоочу да келип калды. Кекиреген куу чиреңке элдин баары жалгыз ошону көрүп, жалгыз ошого суктанып жаткандай көрүнөт. Арбаңыз, деп салам айтты кичинекей ханзада. Шляпаңыз кызык экен. Мага таазим кылгандарга алек алыш үчүн, деп түшүндүрдү атак сүйөр. Куттуктап мага салам беришкенде таазим кылышым керек. Бирок Кудай уруп, берге эч ким келбейт. Ошондойбу? Деп койду кичинекей ханзада калп эле. Ал эчтемени түшүнө албай турган. Кол чаап койчу, деди атак сүйөр. Кичинекей ханзада алакан шапалактады. Атак сүйөр шляпасын алып, сылык таазим кылып койду. Картан королдукуна караганда берде көңүлдүүрөөк экен, деп ойлоду кичинекей ханзада. Ал дагы алакан шапалактай баштады. Атак сүйөр болсо шляпасын алып таазим кыла берди. Бул тамаша 5 мүнөтчө улам кайталанган соң кичинекей ханзада жылап кетти. Эмне кылганда шляпаң учуп түшөт, деп сурады ал. Бирок атак сүйөр укмаксан болуп койду. Куу чирен адамдардын кулагына мактоодон башка сөз кирбейт эмеспи? Сен чын эле мени жан дилиң менен урматтайсыңбы? Деп сурады ал кичинекей ханзададан. Урматтайт деген эмне? Эгер ушул планетада менден сулуу, менден көрктүү, менден бай, менден акылдуу башка адам жок деп эсептесең, урматтаганың ошол. Сенин планетаңда сенден башка эч ким жок болсо эмне кылам? Баары бир мага суктана бер. Кына, мени бир жыргатчы. Мен сени көрүп таң калып, сонуркап кубанып турам, деди кичинекей ханзада бир аз ээнин кошуруп. Бирок сен ошого да кубанасыңбы? Анан ал атак сүйөрдөн качып жөнөдү. Жөнөп баратып ал, чын эле чоң кишилер аябагандай кызык калк, деди баягы кыялында. Андан соңку планетада Аракеш жашайт экен. Кичинекей ханзада аерде аз эле турду, бирок ошондон кийин анын маанайы пастабыраак калды. Ал ошо планетага келгенде Аракеч алдына тизилген арактуу жана бош бөтөлкөлөргө карап өңкүйүп отурган экен. Эмне кылып атасың? Деди кичинекей ханзада. Ичип атам, деди Аракеч дулдуюп. Эмне үчүн ичип атасың? Деди. Унутайын деп. Эмнени унутайын деп? Кичинекей ханзада Аракечти аяп кетти. Уятымды унутайын деп. Аракеш чынын айтып башын шылкыйтты. Эмнеңден уялып жүрөсүң? Деди кичинекей ханзада тиги бечарага жардам кылгыс келип. Ичкенимден уялып, деди Аракеч. Сабасаң да мындан башка сөз андан чыкчудай эмес. Эчтеме түшүнбөй делдеген кичинекей ханзада андан ары жөнөй берди. Шек жок, чоң кишилер өтө кызык калк, деп ойлоду ал, сапар тартып баратып. 4-үнчү планета иш билги камбал адамдык экен. Кичинекей ханзада келгенде ал башын көтөрүп карап койбой иштей берди. Арбаңыз, деп салам айтты кичинекей ханзада. Чылымыңыз өчүп калыптыр. 3-кө 2-ни кошсо 5, 5-ке 7-ни кошсо 12, 12-ге 3-тү кошсо 15. Саламатсызбы? 15-ке 7-ни кошсо 22, 22-ге 6-ны кошсо 28, ширеңке чакканга чоло жок. 26-га 5-ти кошсо 31. Демек, баары бириги 501 миллион 622 миң 731. 500 миллион эмне? Дагы эле кетелексиңби? Билбейм, эмне экенин. Ишим чачман көп. Мен олуттуу адаммын. Бекер калжырап отура албайм. 2-ге 5-ти кошсо 7, 500 миллион эмне? Деп кичинекей ханзада кайра сурады. Ал бирдеме сураса жооп алмайындынчу эмес. Камбул адам башын көтөрдү. Бул планетада жашаганыма 54 жыл болду. Ошондон бери мага 3 эле жолу жолтоо кылышты. Биринчи жолу мындан 22 жыл мурун бир тампыз коңуз келип калыптыр. Ал аябай шоокум салып, мен кошуудан 4 ката кетирип койгом. Экинчи жолу мындан 11 жыл мурда кызыл жүгүрүгүм карап калды. Дайыма отуруп иштегенимен. Сейилдикке убактым жок. Мен олуттуу адаммын. Үчүнчү жолу мына азыр ошентип 500 миллион 500 миллион эмне? Камбул адам жооп бериш керек экендигин антпесе кутулбасын түшүндү. 500 миллион теги немелер, кээде абада көрүнө калган эмелерчи? Эмне, чымындарбы?
Жок, кичинекей, жанагы жылтыраган немелер. Арыларбы? Жок. Кичинекей күмүштөнгөн эмелерчи, ар бир жалкоо көрөр замат кыяланып кетет. Мен олуттуу адаммын, мен кыяланышка чолом тийбейт. Жылдыздарбы? Таптың, ооба, жылдыздар. 500 миллион жылдызбы? Сен аларды эмне кыласың? 501 миллион 622 миң 731. Мен олуттуу адаммын, тактыкты жакшы көрөмүн. 500 миллион жылдызды эмне кыласың деп атам? Эмне кылам? Эчтеме кылбайм. Мен алардын ээсимин. Жылдыздардын ээси болосуңбу? Ооба. Бирок мен бир королду көрдүм эле, ал королдор эчтеменин ээси эмес. Алар жөн гана башкарат. Ал такыр башка маселе. Сен эмне үчүн жылдыздарды ээлеп жүрөсүң? Бай болуш үчүн. Эмне үчүн бай болушуң керек? Эгер кимдир бирөө жаңы жылдыздарды ачса, сатып алыш үчүн. Бу баягы аракешти сүйлөйт экен, деп ойлоду кичинекей ханзада. Анан дагы кайра такып кирди. Жылдыздарды кантип ээлеп алса болот? Жылдыздар кимдики? Деди Камбул күнкетип. Билбейм, эч кимдики эмес. Демек меники. Анткени муну биринчи ойлогон мен болдум. Сен ошого эле ыраазысыңбы? Ананчы. Эгер сен алмаз тапсаң, эгер анын ээси чыкпаса, ал сеники. Эгер сен ээси жок арал тапсаң, ада сеники. Эгер сенин башыңа кандайдыр бир идея баарынан мурда түшсө, сен ага патент аласың, ал сеники болот. Мен жылдыздардын ээсимин. Анткени жылдыздарды ээлеп алганды мага чейин эч ким ойлогон эмес. Мунуң чын экен, деди кичинекей ханзада. Деги жылдыздарды эмне кыласың? Аларды ээлеп турам, деди Камбул. Эсептеп чыгам. Кайра эсептейм. Бул абдан кыйын иш. Бирок мен олуттуу кишимин. Мындай жооп кичинекей ханзаданы алымсындыра албады. Эгер менин жибек кол жоолугум болсо, аны мен мойнума орой алам, жаныма алып жүрө алам, деди ал. Эгер менин гүлүм болсо, аны үзүп алам, жаныма алып кете алам. Сен жылдыздарды ала албайсың да? Жок, мен аларды банкка салып кой алам. Кантип? Мына мынтип. Канча жылдызым болсо, ошонун баарын кагазга жазам. Анан ал кагазды ящикке салып, кулпулап коем. Болду анан. Ошол мага жетет. Кызык экен, деп ойлоду кичинекей ханзада. Атургай кандайдыр бир сонундугу да бар. Бирок анча деле олуттуу иш көрүнбөйт. Эмне олуттуу, эмне олутсуз, аны кичинекей ханзада өзүнчө түшүнө турган. Анын түшүнүгү чоң кишилердикине дал келчү эмес. Менин бир гүлүм бар, деди ал. Күн сайын эртең менен ага суу берем. 3 вулканым бар. Жума сайын аларды тазалап турам. Үчөөнү тең тазалайм. Өчүп калганын да кырсыкты кайдан деп болбойт. Мен ээси болгонум вулкандарыма да, гүлүмө да пайдалуу. Ал эми жылдыздарга сенин эч кандай пайдаң тийбейт. Камбул адам бирдеме дейин деп оозун ачты да, бирок эмне деп айтаарын билбеди. Кичинекей ханзада жолуна түштү. Сапар тартып баратып: "Жок, чоң кишилер чынында да таң каларлык калк", деди ал баяу кыялында.